Buna elementarny Ulukbek Toyçevich. 2016 yılı Oş-İsfana yolunda bayağı akça karajatın toluk kandı ratifikatsiya kılıp bergenmiz da. Bugünkü günge çeyin jumuş yok oşol жерде. Akça turat sizde. Akça bar. Жеңилдетилген мөөнөтү бүтүп атат. 2 жылга кечигип атасыздар. Мен өткөндө сүйлөштүм. Ошол япондор менен дагы биздин тармак менен дагы ошол жакта айтат, баягы пандемия учурунда дейт, бир консультант ошол Япониядан калып Кыргызстанга келе албай калгандыгы үчүн мына 2 жылдан бери кармалып турат дейт. Бүгүн баягы онлайн отурумдарды өткөрүп атат. Аралык менен иштегенге толук мүмкүнчүлүк бар. Аны сиздер уюштурушуңуздар керек да. Кече транспорт министрлиги мага кат жазып атат. Эми дагы эле ушундай пандемияга тиешелүү кармалат окшойт, октябрь айында гана тендерге чыгат депчи. Буну тездетишиңиздер керек. Болгон акчаны туура иштеткенге биз аракет кылышыбыз керек да. Жеңилдетилген кредиттин жеңилдетилген мөөнөтү болот. 3 жыл, 4 жылга. А биз эртең бул жол жасала элек, бирок уже мамлекеттин бюджетине акча каражатын төлөй баштайбыз. Рахмат, бул боюнча негизги участогун баягы билесиз да, Нокаттын жанындагы ошол участок. 27ден 75. Ооба, 27. Ошончо ал жерде действительно проблема бар. Муну өткөндө министр транспорта менен премьер-министр болуп чогуу караганда да маселе коюлган. Эми аны өзү да ошол жерден өтүп көрүп атпайбы. Анан эгерде толугураак информация болсо, барбы маалымат? Качан баштайбыз, качан бүтөт, эгерде ошолор так белгиленген болсо? Ош Баткен Исфана жолунун 28-75 километр аралыгындагы жол болуп атат. Бул жол боюнча билесиздер да, өзүңөргө белгилүү болгондо Япон тарап проектный сметный документацияларды өзлөрү жасаган. Азыркы күндө ошону адаптировать этип биздин Кыргыздор Транспроект аркылуу азыр гос проектный сметный документациясы гос экспертизада уже экспертиза бүтүү аяктап турат да. Анан азыр биздин пландоо боюнча ошо 1-октябрга чейин подрядчикти тандап алып жумушту баштайлы деп аракет кылып атабыз. Азыр эми мына бүгүнкү жыйында неме кылгандан кийин барып дагы мен руководствого тапшырмаларды. Андан эртелеткенге мүмкүнчүлүк жокпу? Сиздер мындай консультативдик жумушту эле 3 жылга жылдырдыңыздар да, туурабы? Бүгүнкү күндө гос экспертизада отурат деп атасыздар. Ал качан бүтөт? Подрядчикти тандап алып баштагандан кийин иш жыла баштайт, анан качан подрядчикти ошону тандоону эртелетсек болобу? Болот, аракет кылабыз. Анан бул кредит, анан кийин грант бар да. Бул эгерде тандоодо биздин мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамга баш ийүү мененби, же келишим мененби? Эл аралык стандартка ылайык. Ошол макулдашууларды сиздер карашыңыздар керек да, дайымачы. Кредит алынып аткан жерде бизде мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамга баш ийиш керек да. Аны биз Кыргыз өкмөтү мамлекет төлөп берип атат да. Ошондуктан сиздер сураныңыздар. Октябрь эмес, эртерээк баштасын аны. Ал мүмкүнчүлүк бар бүгүнкү күндө. Сиздер иштесеңиздер, өзүңүздөр жок болуп кетип атсыздар. Мага кирсеңиз кабинетке. Азыр ушул комитеттен кийин мен 2-3 нерсени айтайын сизге.